You're just a demon. You're just a demon. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда кино баян түрмөгү бүгүнкү баяндап берүүчү тасма Лулу жана Брикс деп аталат. Бул тасманы 2022 жылы АКШ өлкөсү тарткан. Режиссерлору Рид Каролин, Ченнинг Татум, башкы ролдордо Ченнинг Татум, Джейн Адамс, Кевин Нэш, Акела Зол, Николь Лалиберг, Итан Сапле, Кейден Бойд, Аманда Бут жана башкалар. You do this, and you're back in the game. She won't work with anyone. One minute she's good, the next minute she's sending 3 guys to the ER. What's up, dog? And you're gonna go on a little road trip. Easy. What are y'all so scared of? Smell it out big time. What is your deal, man? Maybe just take the crazy down one notch. Рейнджер Брикс армиянын жетекчилигинен адаттан тыш тапшырма алат. Лулу аттуу согуштук итти маркум ээсинин сержанттын үй бүлөсүнө алып баруу. Маселе Лулу эч кимди жанына жолотпойт жана Брикс өзүн жапайы жаныбар же куу кичинекей жин менен саякаттап бараткандай сезет. Иттин жүрөгүнө жолду кантип тапса болот. Брикс оор жаракат алган жана убактылуу аскердик кызматка жараксыз болгон армиянын рейнджери. Дарыгерлердин жана команданын сунуштарына каршы Брикс армияга кайтып келүүгө ниеттенүүдө. Бул анын жашоосунун маанисин, максатын жана багытын берген жалгыз нерсе. Күндөрдүн биринде башкы офицер Брикске баатыр баш тарта албаган келишимди сунуштайт. Эгерде ал жөнөкөй тапшырманы аткарса, ал кайрадан кызматка алынат. That's when I realized maybe I could stop struggling too. It's okay. It's just lightning, right? Look at that. Never slept in a nice bed before. There ain't no shame in wanting a big comfy mattress. I was hoping you might have a room for... Улуу согуштан катуу жабыркады, ошондуктан ал оор мүнөзгө, агрессивдүү жана ишенбестикке. Брикс күтүүсүз саякат шериги менен достошуп, аны көздөгөн жерине жеткире алабы жокпу? Тасмадан жооп ала аласыздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге Лулу жана Брикс тасмасы жөнүндө баяндап бердим. Кезектеги кызыктуу тасмалардан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.